реконструкция кылып берсин да. Динара Абдрахманова бир нече жыл мурун жергиликтүү аялдар менен кооператив ачып, анда жүндөн түрдүү буюмдарды жасап, чет жака чейин сатышаарын айтууда. Азыркы учурда ал 200гө жакын аял менен чогуу эмгектенет. Ыңгайлуу шарттын жок болгондугунан улам чебер кыз-келиндер өз үйлөрүндө иштөөгө мажбур болушууда. Ошол себептен продукциянын көлөмүн жогорулатууга тоскоол болууда. Фонддор менен иштешип, жүндү кайра иштетүү, андан кылчык жүндөрдөн буюмдарды жасоо боюнча атайын станокторду алып келгенбиз, 2 миллион өлчөмүндөгү. Ушул станокторду биз атайын бир туруктуу ишканага атайын бир имаратыбыз болсо, абдан жакшы жумуштар аткарылмак. Бизде азыркы көйгөй ушул. Жергиликтүү башкаруу органдары бизге учурда ушул жер таап берсе, же бир атайын имарат таап берсе, муну менен көптөгөн аялдар өзүнүн үй бүлөлүк бюджетине салым кошо алышмак. Мамлекеттик насыяны алуу процессин жеңилдетүү, ишкерлерге жер маселесин чечип берүү, дал ушундай маселелер Алай, Чоң Алай районунда ишкерлер тарабынан атайын президенттик администрациясынан келген жумушчу топтун өкүлдөрүнө айтылды. Жергиликтүүлөрдүн дагы бир көйгөйү бул мамлекеттен насыя алуу. Аны менен катар насыя алуу процессин жеңилдетүү жана пайыздык ченемдерди төмөндөтүүнү суранышууда. Азыр ушул банктардын бардыгы өтө эле кымбат проценттер менен акча беришет да. Мындайча айтканда элдин терисин тескерилеп сыйрып атат. 24%-тен 30%-ке чейин. Ошол банктардын проценттерин азайтыш керек. Анан кийин банктардагы документтерди кыргызчага которуш керек. Банктардын бардыгында орусча. Банктан акча алгандар иштегени түшүнбөй эле кол коюп кете беришет. Кийин анан көп нерсеге милдеткер болуп калышат. Жергиликтүү ишкерлерди сырткы рынокко чыгаруу үчүн колдоо көрсөтүү зарыл экендигин эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү белгилешти. Негизги маселеси бул өндүргөн өзүнүн продукцияларын сата турган рыноктор жок экен. Анан кийин же болсо ошо мощностторуна жетишпегенчилик маселелерин айтып атат да. Ошол себептен бул тарапта биз ошо шарттар түзбөгөнгө көмөк кылыш керек. Анткени могу өстүрө турган картошка өстүрөт экен көп, ошого өстүргөн продукциясын коңшу же чет өлкөлөргө жолун ачып берүү бир шарттарын көмөк кылып түзүп бериш керек да. Ишкерлердин бардык сунуштары жана арыздары президенттик администрациясынан келген жумушчу топтун өкүлдөрү тарабынан угулду. Буга чейин президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге ишкердикти өнүктүрүү үчүн тиешелүү шарттар түзүү боюнча атайын чараларды көрүүнү тапшырган. Жолугушуунун бирден бир себеби бул 23-июнда президент ири ишкерлер республикада ири ишкерлер менен жолугуп, ошонун уландысы катары жолугушуу болчу. Бул жерде максат ишкерлер менен жолугуп, бүгүнкү күнү кандай көйгөйлөрү бар, системалуу көйгөйлөр бар, ошолорун чечкенге кадамдар болду. Бүгүнкү күнү болсо, бүгүн көйгөйдүн баары жазылып алынды. Мунун баары түздөн түз президентке киргизилет. Президенттин макулдугу менен иш-чара планы даярдалып, андан ары ушу профилдик министерство жана ведомстволорго тапшырмалар берилет. Ошонун алкагында чечилет деген ойдобуз. Буга чейин ишкерлер менен жолугушуулар Ысык көл, Нарын, Талас, Жалал Абад жана Баткен областарында өткөн жумушчу топтун белгилөөсүндө ишкерлерге ар тараптан жардам берүү улантылат. Ошондой эле бардык көйгөйлөрдү мүмкүн болушунча тезирээк чечүүгө аракет кылышаарын убадалашты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Шуларды тартипке келсе